Assalamu алейкум достор, жана BID хан деп да групп комментарийде жазган экенсиздер. Ушул жерде азыр хандын көптөгөн варианттары бар экен негизи. Мына хан EV деп турат. Ушуну негизи которсо болот да. Азыр которбой калды мендечи. Бул жерде баалары 88 000 юандан башталат экен, 2020-алар азыр 20 эмес, бир 21, 22-лерди карайлы. Себеби 20-лардын айлары биринчи, экинчи ай болуп калса, бул өтпөй калышы мүмкүн. Буга НДС төлөмү кошулуп калат. Ошо аны төлөөш үчүн 21-чи жылкыларды карайлы. Ушул жерде 21-лерди мисалга алсак, 93 000 жана 89 000 дейт. Ушул 89 000ди көрөлү бир. Бирок достор, бу жерде арзандары да бар. 88 деп турат. Аларды караган жокпуз. Средний баа менен мисалга могул бар экен. 2020 long range дейт, luxury edition дейт. Пробег 154 000 экен. Бул 500-төн көбүрөөк болуш керек. Жүрүшү. Так. Ошо 500дүк экен, 500дүк версиясы. Буну эми санап көрөлү. 89 800 юан. Onu 7-2'ye bölüyoruz. Tamam, plus $2.700 koşsak. Buga $15.200 değil. Jana оформление эмесине бир $400 кетет болуш керек. Себеби дегенде бунун аттынын күчү бир 400-гө жакын аттын күчү болот. Ошого төлөмү да көбүрөөк. $400 алсак, $400 болсо бул 15.600. Ошо $15.600 достор BID хан 21-жылкы алып келсе болот. Каалоочулар буну бизге жазгыла, биздин балдар силерге толук санап ыргытып берет. Каалаган машиналарды Dongche жана C168 сайттан табып силерге жиберип коебуз.